Эгер сиз көптөн бери батир, унаа сатып алууну пландап, бирок кайсы жерден алууну билбей же акчаңыз чогулган акчаңыз жетпей жатса, анда сизге жакшы кеңеш беребиз. Эми бизнес ачуу, батир сатып алуу, өзүңүздүн унааңызды минүүгө көп куялданбай эле ишке ашырууга болот. Оңой жолдорун Ансар Групп коммерциялык эмес керектүү кооперативи сунуштайт. Азыркы күндө алгач кооперативдер жөнүндө эмне деген бир аз маалыматка токтоло кетейин. Кооперативдер азыркы күндө кыргыз коомчулугунда бир терең жайылып, алгылыктуу иш алып барып атат. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, бул биздин ашар жолу менен жанагы коомчулугубузда кеңири тараган ашар жолу менен бир убактарда үйлөрдү салып кезекме-кезек ашар жолу менен бүтүрүшкөн жол болсо, азыркы күндө мыйзамдаштырылган ашар жолу деп айтсак болот да. Башкача айтканда, бирөөнүн муктаждыгын бирөөлөрдүн бир топ кишинин салымы менен жаап, мына ошол циклды улоочу система деп айтсак болот. Ансар Групп коммерциялык эмес керектүү кооперативи башатын мен 2020-жылга алат элем. Анткени бүгүнкү күндөгүдөй үзгүлтүккө учурабай турган, жана да болсо мындай өзүнүн процессин, элдин салымдарын толук кепилдик боло турган системаны куруу бул 2020-жылдын этегинен башталган. Мамлекеттик каттоодон официалдуу түрдө, расмий түрдө катталып ачылганы бул 3-май 2021-жылды түзүп атат. Ошол күндөн тарта официалдуу түрдө иштеп баштап атабыз. Азыркы күндө бир жакшы нерселерди айта кетсек болот. Анткени мурун үй алуу маселеси жарандарыбызга бир топ эле кыйынчылыкты түзгөн болсо, мына ушул кооперативдердин көпчүлүгү дагы социалдык муктаждыктарды жоюуга өтө чоң өбөлгө түзүп атат. Анын арасында турак жай алууга, автоунаалар менен камсыз болууга коомчулугубузда мүмкүнчүлүктөр кенен болуп атат. Мисалы, бизде деле башка кооперативдер сыяктуу иш алып баруудабыз, бирок биздин да бир өзгөчөлүктөрдү баса белгилеп айтуу керек. Бул жерде бизде кооперативдин өзгөчөлүктөрү ар бир жарандын салымдары мөөнөттүү каралат. Ал дегеним, турак жайга же автоунаага салым салып аткан болсо, ал өзүнүн пайдык салымдарын салган учурда белгилүү бир мөөнөттө каржыланат. Жана да кезек күтүү системасы эч кандай каралган эмес. Бизде так белгилүү мөөнөттө. Анан да башка кооперативдерден айырмачылыгы бул мөөнөттөрдүн аздыгында. Салымдарыбызды биз бүгүнкү күндө мугалимдер үчүн атайын 15% салымдарды карап атабыз. 15%дан тарта 50%га чейинки салымдарыбыз бар. Баштапкы төлөм иретинде. Алар айта кетсем 15, 25, 35, 50 деп караганбыз. Бүгүнкү күндө мугалимдер үчүн өзгөчө жеңилдиктер бар. Декабрь айына чейин биздин кызмат акыбыз 4% эмес 3%дык негизде кетет. Жалпы жонунан турак жай алуу үчүн кызмат акыбыз 4% менен эсептелинет. Ошол эле учурда автоунаа алуу үчүн 6%, жана бизнес каржылоого 5% эсептелинет. Бул жерде дагы бир баса белгилеп кетүүчү жагдай. Биз атайын мына ушул кооператив атайын бир ислам принциптеринин алкагында иш алып барууну толук кызыктар катары көзөмөлдөп келүүбүз. Ислам принциптеринде толук иш алып барууну көксөйбүз. Айтор, азыркы күндө биз муфтият менен толук сүйлөшүүлөрдү жүргүзүлүп, жана ислам принциптерине дал келбеген диний көз караштагы бир аз мүчүлүштүктөр бар болсо, аларды бүтө оңдоп жоюунун алкагында иш алып баруудабыз. Бизде атайын ислам принциптерине, ислам нугуна көзөмөлдөөчү өзүбүздүн штаттык бирдиктер бар. Алардын алкагында иш алып баруучу, мисалы, толук көзөмөлдөйт. Алар дагы диний өзүнүн илими бар кишилер алектенишет. Бүгүнкү күндө Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи элге мындан да чоң жеңилдиктерди кароонун алдында турабыз.
Буюрса жакынкы күндөрү коммерциялык эмес керектөө кооперативдин алкагында эле иш алып барбастан биз ойлойбуз өзүгө жеңилдетилген тартипте биз курулушту баштап мына ошол жерден дагы өзүбүздүн турак жайларыбызды реализация кылууну аны жайылтууну пландаштырып атабыз. Түштүк жергесинде азыр курулушту пландаштырып атабыз. Ошол эле учурда башка тармактуу калкты тейлөөдө башка тармактарды дагы колго алууну пландаштырып атабыз. Ошондой эле дагы бир айта кетчү жагдай, Ансар Груп негизи коммерциялык эмес керектөө кооперативин негизи эле Ансар топтун бунун баш атын айтып кетиш керек. Ансар өзү негизи араб тилинен которгондо жардамчылар деген маанини туюндурат. Груп деген топ, бир топ адамдын ою менен, бир топ адамдын биригүүсү менен айтор негиздеп ачышкан. Мына ошол топтун негизи ой максаты бир эле турак жай керектелүүчү буюмдар менен же болбосо автоунаа менен же бизнести каржылоо, мудараба жолу менен бизнести каржылоо менен жүргүзбөстөн биз калкты эми жумуштар менен жана мисалы үчүн жумушчу орундар менен камсыздоону дагы бир алгылыктуу стратегиялык план катары кабыл алып атабыз бүгүнкү күндө. Мына ушунун баары биригип кыргыз коомчулугуна айтор бир чоң өбөлгө түзүп жакшы бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет деген ойдобуз. Эгер сиз Батирде жашап, акча төлөп, өз үйүңүздү алууга күчүңүз жетпей жатса, Батирге төлөнгөн акчаны эми өз үйүңүзгө төлөсөңүздөр дагы болот. Насыя алууда үстүнө кошулган пайызы сизди катуу ойлондурат. Ал эми ипотекага алууда берилген аз убакыт сизди камсана кылып жатса, анда кооператив анын баарын ойлонуп чыгып, эң оңой жолун дагы иштеп чыккан. Сиздин акчаңыздын же болбосо мүмкүнчүлүгүңүз чегинде кооператив ар кандай шарттарга барууга даяр. Айтор бизде азыркы күндө кыргыз коомчулугунда тойлор жана жакшылык жамандыктардан улам акча бир топ чогулбогон факторлор орун алууда. Айтор бизде мына ошондой жагдайды жоюу үчүн же болбосо сиздин акчаңызга же болбосо үй алууңузга бир камкорчулук иретинде топтоо программасын иштеп чыкканбыз. Ал топтоо программасынын алкагында сиз белгилүү бир баштапкы төлөм, үйүңүздүн баштапкы төлөмүнүн 25%на чейин биз аркылуу ачылган счетто же болбосо өзүңүздүн счетуңузда сактап топтоп ага тийбестен 25 ошол топтолгон каражатыңыз 25% түзгөндөн кийин автоматтык түрдө жанагы срокторду белгилеп үйдү каржылоону күтсөңүз болот. Топтоп бүткөнүңүздөн кийин максималдуу 3 айдан кийин сиз каржылоону аласыз. Бул 25%-нын алкагында. Эгерде 25%-ды дароо төлөсөңүз, топтоо программасы жок. Анда сиз 6 айдан 7 айга чейинки мөөнөт аралыгында мына ошол көксөгөн үйүңүздүн алдын ала келишимге ылайык бааны үйүңүзгө деген ошол сатарман аркылуу сатарманга чыгарып беребиз. Ал аркылуу сиз ошол үйдү өзүңүзгө каттасаңыз болот. Бир гана мугалимдер үчүн төлөмдөрү бир аз баштапкы төлөм азыраак, кызмат акысы 3%, 1%га азыраак. Мугалимдер үчүн жеңилдик катары карадык. Жогоруда айтып өткөн программалардын алкагында биздин кызыкчылыгыбыз бул жанагы кызмат акыбыздын алуубуз. Башкача айтканда 4%, 5% жана 6% кызмат акылар бул толук түрдө биздин счетко түшөт жана ал биздин кызыкчылыгыбызда жумшалат. Башкача айтканда бул кызматкерлердин эмгек маянасы, офистерибиздин, кеңселерибиздин керектелүүсүнө кеткен каражаттар жана башка ушул сыяктуу чыгымдар. Айтор маркетингге кеткен чыгымдар, мына бүт бардыгы ошол нерсенен каржыланат. Биздин кызыкчылыгыбыз дал ошол жерде түзөт жана бул толук биздин мыйзамдарга дал келет. Биринчиден, экинчиден биз эми коммерциялык эмес керектөө кооперативи болгондуктан бизди пайда көрүүнү
пайда көрүүнү негизи көксөбөйбүз, бирок деген пайда көрүүбүз мүмкүн эмес дегенди туюндурбайт дегенди белгилеп кетким келет да. Ансар Групп коммерциялык эмес керектүү кооперативинин ачылганына аз эле жыл болгону менен 419 үй бүлө менен контракт түзгөнгө жана 124 үй бүлөнү каржылаганга жетишкен. Эгер сиз да кызыгып толук маалыматты алам десеңиз, анда даректерин айта кетели. Бишкек шаары, Чокморов көчөсү 240, байланыш номерлер 0550 88 71 71, 0708 88 71 71, 0777 88 71 71. Ош шаары, Монуев көчөсү 42А, байланыш номерлер 0703 13 81 48, 0773 13 81 48, 0553 13 81 48. Жана Баткен шаарында Салихов көчөсү 26А, 0227 17 21 71, 0507 17 21 71, 0557 17 21 71. Ала Бука району, Гербен жана Ала Бука көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. 0701 33 0090, 0995 33 0090, 0771 33 0090.